день, уважаемые гости, добрый день всем, кто пришел в сегодняшнее наше мероприятие. Мы рады вас приветствовать на нашем форуме. Я думаю, что мы вас собрали сегодня по одной из самых важных тем, которые задают каждый себе в этой жизни. Где найти свое предназначение? Какая профориентация у нас у всех в этом мире? И сегодня мы собрались здесь обменяться опытом, поделиться идеями, чтобы завтра мы могли изменить свои бизнесы, поднять свою профориентацию, раскрыть в себе самые сильные качества, свой потенциал. Бүгүнкү коноктор, замандаштар, алдыңкы мага бөлүнгөн 15 мүнөт ичинде мен сиздерге профориентация тууралуу маалымат берем. Деги профориентация деген өзү эмне? Профориентация бул адамдын жашоосунда өз ордун табуу десем ишенесиздерби? Анда сөз башынан болсун. Профориентация тууралуу айтыш үчүн мен бир аз өзүмдүн окуямды баяндап берейин. Мен убагында өзүмдүн каалаган кесибимди тандаган эмесмин. Окудум, иштедим, баары жакшы шүгүр. Бирок канчалык иштесем дагы жашоодо иштеш керек деген милдет бар, бирок жан дүйнөмдө өзүмө ыраазы болгон сезим жок. Канчалык көп иштесем дагы өзүмө ыраазы эмесмин, нааразымын. Көрсөм мен убагында өзүмдүн мага берилген жеке касиетти, кесипкөйлүгүмдү тандап аптырмын. Азыр мен сиздерге мисалы кыргыздарда мындай кеп бар. Талайлы менен талашпа, маңдайына жазылган, талайына бүткөн деген. Ушул сөздөргө мурда маани берип көрдүңүздөр беле? Бул адамдар турмушта өзүнүн ордун тапкан адамдар. Көрсө, достор, улуулук жөнөкөйлүктө демекчи, адам баласы бул дүйнөгө келгенде эле жараткан ага социалимде данность деп коебуз. Жеке сапат дейбизби, өзгөчө касиет дейбизби, айтор адам баласы бул дүйнөгө келгенде эле жараткан ага өзгөчө шык, жөндөм, кесипкөйлүк берет экен. Аны менен катар бул дүйнөдө аткара турган ишин социалимде миссия деп коебуз, же болбосо осипасын кошо жаратат. Качан гана адам өзүнүн жеке өзгөчө касиетин аткара турган, бул жашоодо нан таап жей турган иши менен айкалыштырганда, ал кесипкөй адамга айланат. Башкача айтканда турмушта өзүнүн ордун табат, ар бир жашоосунун мүнөтүнөн ырахат алат. Буну биз социалимде кесиптик багыт, эл аралык термин менен айтканда профориентация дейбиз. Ар бир адам өзүнө берилген жеке өзгөчө сапаты менен уникалдуу. Мен сиздерге турмушта өзүңүздөрдүн ордуңуздарды таппай жүргөн адамдарга социал илимин сунуштайт элем. Мамакеев Мамбет Мамакеевич өзүнүн артында поликлиникасы бар, башкарган персоналы бар, өзүнүн алдында бир канча адистерди өстүргөн мыкты инсан, лидер. Макулсуздарбы? Андан кийин ар бир айдын 2-синде, 11-inde, 20-сында, 29-да туулган инсандарды дипломат дейбиз. Бул адамдардын акылы бүтүндөй денесине сиңген. Башкача айтканда булар эмпатиялык ой жүгүктүү, буларга мүнөздүү, бул алардын күчтүү тарабы. Булар мамилени баркташат, ымала түзгүлөрү келет, мамилени баалашат. Тарыхка кайрыла турган болсок, Кыдыр Акен алалы Кыргыз Калмак согушунда эки элди бириктирген. Россия падышачылыгына барып элчи катары кызмат кылган. Ал эми бүгүнкү инсанды алып турган болсок, Төлөмүш Океев Кыргыз Республикасы алгачкы эгемендик жылдарды алгандан кийин 1993-жылдан 98-жылдар аралыгында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болуп эмгектенген. Расмий түрдө дипломат деген наамы бар инсан. Андан ары кете турган болсок, ар бир айдын 3-ünde, 12-синде, 21-inde, 30-unda туулган инсандар аналитик инсандар. Булардын оюна кандай гана ой келбесин, дайыма анализ жүргүзөт. Бул адамдар өтө билимдүү адамдар, дайыма билим алып турушат. Булар мыкты насаатчылар, мыкты педагогдор, мыкты аналитиктер, тарыхка көз чаптыралар. Убагында жогору жактан планды тапшырасың, кампаны ачасың деген жок. Жүсүп Абдрахманов эмне кылды? Мыкты аналитик, эл башка калат деди.
Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн инсан көрүнүштөр мыкты аналитик. Ал компания ачкан жок бизди. Ошол жылы чоң апаат ачарчылыктан сактап калган. Макулсуздарбы? Андан кийин ар бир айдын 4-үндө 13-үндө, 22-синде, 31-inde төрөлгөн инсандарды новатор дейбиз, жаңычыл дейбиз. Бул адамдарга креативдүү ой жүгүртүү мүнөздүү башкача ой келбейт. Бул креативдүү ой жүгүртүү алардын күчтүү тарабы, кесипкөйлүгү. Креатив деген эмне? Элден башкача, стандарттан башкача, адаттан тышкары ой жүгүртүү деген билдирет. Мен ушул сиздерге маалымат берип жатып, бир аз Манас эпосуна да кайрылдым. Мисалы, Манас эпосунан Канки апанын образын алалы. Эмне деп айтылат? Караңгыда жол тапкан, капилетте сөз тапкан. Канки апабыз башына караңгы күн түшкөндө эмне кылды эле? Башкаларга окшоп баласын алым көбөшкө бактырган эмес. Манастын тукумун Манас катары баатыр кылып өстүрүш керек. Ал үчүн эмне кылган? Өзүнүн баласы иниси Исмайылга Сементейди хан катары бактырган. Кийин атты төлгө катары чаап, кайра Сементейдин жан дүйнөсүнө күлүп салбастан баатыр катары кайтарган. Көрдүңүздөрбү? Бул акылдуулук, бул креативдүүлүк. Бул элден башкача ой жүгүртүү деген билдирет. Бул адамдар чындык үчүн күрөшөт, революционер болушат. Революционер катары мен сиздерге Владимир Ильич Ленин мисал келтирдим. Ал 1917-жылы өзүңүздөр билесиздер, Октябрь революциясын уюштурган инсан чындык үчүн күрөшкөн. Ал эми ар бир айдын 5-inde, 14-інде, 23-інде төрөлгөн инсандар ишкер инсандар. Буларда логикалык ой жүгүртүү күчтүү өнүккөн. Бул алардын тариятынан берилген күчтүү тарабы. Буларга дайыма жаңы иш, бизнес идеялар келип турат. Логика деген эмне? Кезеги менен аткарылган кыска жолду табуу деген билдирет. Булар коом үчүн пайдасы тийген кандай болбосун товарды сатышат. Жаңы нерселерди ачышат. Мисалы, табылдан айдалалы. Кыргыздын улуттук суусундугу максымды бүтүндөй дүйнөгө тараткан. Анын пайдалуулугун алып чыккан. Көрдүңүздөрбү? Ана Кыргызстанда бир кишилерден болуп, этнокомплекс супараны ачкан. Андан кийин ар бир айдын 6-15-и 24-тө туулган инсандар, жаратман инсандар же болбосо жамааттык маданиятты тараткан инсандар дейбиз. Жамааттык маданиятты кандай түшүнөсүздөр? Ырыс алды ынтымакка чакырган адам дайыма өз үчүн, тегерегиндеги жамаат үчүн комфорттуу, ыңгайлуу, жылуу, ынтымактуу мамилени түзгөн адамдар. Бул адамдарга чыгармачылык ой жүгүртүү мүнөздүү. 6-сында, 14-інде, 15-inde, 24-інде туулган инсандарга чыгармачылык ой жүгүртүү мүнөздүү. Бул алардын күчтүү тарабы. Бул инсандарга ийгилик качан келет? Чыгармачылык аркылуу келет. Мисалы Төлөгөн Касымбеков 4 роман жазган, 4-өө Кыргыздын тарыхы. Дүйнөлүк атак алып келди. А бүгүнкү күндө Бекборбиев анын ар бири кары жаш дебей хитрларына айланган. Макулсуздарбы? Андан кийин ар бир айдын 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөн инсандар технолог дейбиз. Эмне үчүн технолог? Булар кандай гана маселе, идея, иш болбосун, аны улам аткарып, улам жакшыртып, ар бир кадам иштеп чыгып биздин асыбызга даяр технология түрүндө берген инсандар. Себеби аларга интуитивдүү ой жүгүртүү мүнөздүү. Интуитивдүү ой жүгүртүү бул алардын күчтүү тарабы. Интуитивдүү ой жүгүртүүгө дагы бир артыкчылыгы буларга ылдамдык мүнөздүү. Кандай гана идея келбес, бат ишке ашырам деп ашыгышат. Себеби аларда дайыма ой агымы токтобой келет. Ой агымын токтотуп өзүн тең салмактуу абалда кармаш үчүн бул адамдарга бекем тартип, башкача айтканда дисциплина керек. Дисциплина бул эмне? Бул спорт, машыгуу, намаз, йога жана башка. Бүгүнкү күндө өзү үчүн бекем тартипти орнотуп, дүйнөлүк атак даңкка ээ болгон, дисциплинаны бекем кармаган мушкер баатыр кызыбыз Валентина Шевченко сиздерге мисал катары сунуштайт. Андан ары ар бир айдын 8-17-си, 26-сында төрөлгөн инсандар контролер деп коет, же болбосо көзөмөлчүлөр. Бул адамдар абдан көп эмгектенишет. Себеп деген буларда практикалык ой жүгүртүү мүнөздүү. Канчалык көп эмгектенсе, ал тажрыйба алып келет. А тажрыйба
бул жашоодо материалдык дүйнөнү, акчаны, байлыкты контролдоо жөндөмүн берет. Бул сиздердин күчтүү тарабыңыздар. Мен мисалы залда барсам көрүп турам. Ким телефонго тартып атат, ким уктап атат, кимге кызыктуу, кимге кызыксыз. Бул менин күчтүү тарабым, менин кесипкөйлүгүм. Мен ушул жаатта иш алып барышым керек. Бул менин иш багыты, профориентациям. Мен бул жаатта иш алып барбасам, үйгө баргандагы бала чакамды контролдоп баштайм. Алардын ар бири кыймылын ашыкча, сынга алам. Жада калса чиркин жолдошумду да башкаргым келип кетет го. Көрдүңүздөрбү? Бул мага эмнени берет? Мага кычырданууну берет. Себеби мен бала чакамды үйлөрдө жүзөтүп жүрөм. Көрдүңүздөрбү? Кандай иштейт? Практикалык ой жүгүртүү, контролду алктыктой. Ошон үчүн аны биз кесиптик багытка жумшашыбыз керек. 8-inde, 17-inde, 26-ында төрөлгөндөр бар, колуңарды көтөрүп койгулачы. Көп экенбиз. Эмгекчил адамдар, иштесеңер иштейсиңер деп айтат, туурабы? Андан кийин сиздерди көп сөзүмдү көбөйтпөйүн. Эң акыркы инсаныбыз 9-unda, 18-inde, 27-inde төрөлгөн инсандар. Мен атайын искусство тарабынан карадым. Искусство тарабынын эң эле мыкты өкүлү Сүймөнкул Чокморов экен. Бул адамдар социалдык колдоо көрсөткөн, же болбосо тактик инсандарды айтам. Социалдык колдоо деген кандай? Бул адамдар фокусу сыртка караган. Дайыма башка адамдарга жардам бергиси келет. Сурабаса да айрым учурда жардам берет бул адамдар. Тактик инсан деген мисалы коркунуч, коопсуздук жаралган учурда кыска убакытта кантип жардам берем деген тактика иштейт. Көрдүңүздөрбү? Бул адамдар көбүнчө медицинада адреналин бар жерде, кызыгандуулук бар жерде, экстрим бар жерде иштешет. Андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштешет, аскер кызматында иштешет. Искусство тарабынан жаатында алганда Сүймөнкул Чокморов өсүмтүрүктөрүн өзү аткарган. Сүймөнкул Чокморовдун киносунда байкасаңыздар дайыма кызыгандуулук бар, адреналин бар. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу достор, мекендештер, мен сиздерге так маалымат бердим. Андан тышкары тарыхта калган иш боюнча болжолдуу болсо да тарыхый образдар тууралуу бир аз болсо да маалымат бердик. Мага берилген убакыт аягына чыгып бара жатат. Эгерде сиздерге мамлекеттик tilde жүрөгүңүздөрдө пайдалуу маалымат калтыра алсам, анда мен бактылуумун. Бардыгыңыздарга бул жашоодо өзүңүздөрдүн ордуңуздарды табууну каалайм. Жеке инсан катары өнүгүүнү каалайм. Сүтсай илиминин эшиги ачык. Илим бул руханий кенч. Билимдүү адамга дүйнө жарык. Мен сиздерге Сүтсай илимин окууга чакырам. Андан тышкары биздин устат Жанат Кожомжаров агай Сүтсай илимин атайын системага салган. Ал бүгүнкү күндө методичка катарында сатылып атат. Ошол методичканы алып өзүңүздөргө күндөлүк катары колдонсоңуздар болот. Бул жерде турган бардык консультанттар, эгерде сизде кандайдыр бир суроолор, жакындарыңыздар, кесиптик багытыңыздар боюнча сурооңуздар болсо, кайгылуудан тартынбагыла, биз жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Благодарим, Рахат, благодарим. Ну как вам спикер? Насколько он вам смог раскрыть? Это все. Эгерде сиз өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды кайсы багытта өнүккүңүз келгенин билгиңиз келсе, инсан катары кайсы инсандын категориясына кире турганыңызды билгиңиз келсе, төмөндөгү телефонго кайрылсаңыздар болот. Сиздерге мини разбор жасап берүүгө, консультация берүүгө даярбыз.